Адистер калктуу конуштагы турак жайларда радиациянын деңгээлин текшерип жатышат. Таштардын чогулуп турган таштарды бул 25-тен 27-ге чейин көрсөтүп атат. Бул норма деп айтса болот. Бул 30-тан ашкан неме болсо 60-га чейин өзү допустимый нормасы. Мына көрсөтүп аткан жер. 15-тен 30-га 27-ге чейинки. Сары Бий айылындагы Мусакеевдердин үйү азыр ээнсирип турат. Радиациянын деңгээли жогору экенин байкаган балдары азыр башка жакка орунга турушкан. Үй кожойкеси Эмилкан эже кез-кезде гана кабар алганы келет. Бүгүн да адистерди алып келип, кайрадан текшертип чыкты. Сайыз убагында бул жерде хим лаборатория болгон экен. Биз билбей ушул жерде сатып алып жашай бериптирбиз. Бул жерде али урандын таштандыларынан, таштардан салынган здание бар эле мына жерде. Аны биз билбестен оңдоп солдоп алып кухня кылып, ошондо тамак аш кармап, ошол жерде жашап, билбей жашай бериптирбиз. Анан кийин ооруй баштадык. Күйөө чалым эртелеп өлүп калды ооруп. Неберелерим урукчал болуп баштады. Тоонун башында өзүм 5 бала туугам, алардын баары здоровый болгон. Балдарым жерде ошо радиация балдарым баары шаарга кетип квартирларда жашат. Бул үйгө бияктан коркуп калышты, биякта жашабайбыз, радиация бар экен, баарыбыз зары эртелеп өлүп калгыбыз келбейт деп. Азыр ушу радиациянын завышение экенин билгенден бери жашабай койдук. Жашабаганыбызга 1,5 жылдай эле болду, жашап эле атканбыз ага чейин. Сары Бий шаарчасы Майлуу Суу шаарынын карамагындагы шаарча болчу. Союз тарагандан кийин айылда миграциянын агымы көбөйүп, көп кубаттуу үйлөр ээнсирип, канализация тармагы да үзгүлтүккө учураган. Ошентип шаарча азыр айылга айланган. Мында 3000ге жетпеген гана адам калды. Бирдин эми илгери мурун жакшы эле Москвада обеспечение болгондон кийин эми моундай өзүңөрдөй билип атасыңар, Майлуу Суу шаарында жер козголоңу көп болуп атат. Жана кек деген эме чыгып атат. Бизде чындыгында оорлар көбөйүп атат. Ар кандай оорлар болуп атат. Мисалы, недоношный төрөлүп атат, выкидыш болуп атат, сахарныйлар, даже рак оорлары дагы көп болуп атат бизде. Бизге үчүн ошо балдарыбызга кыйын болуп атат. Себеби балдар биздин келечегибиз, ошолордун оорлары көп болуп атат. Ошолор дагы эмне себептен экенин биз деле билбейбиз эми. Канча жылдан бери бирге жашап аткан. Анан биздин көпчүлүк балдарыбыз азыр иш жок үчүн атырапка кетип атат, Россияга, тияка бияка кетип атат да. Көпчүлүк жаштар сыртка кетти да. Көпчүлүгү кетип калып атат. Себеби бу жерде азыр иштегенге иш жок, дипломду алат, иш жок. Ошондой болуп атат да, биздин жашоо ошондой. Айылда үй бүлөлүк дарыгерлер тобу иштейт. Медициналык тейлөө дурус болгону менен акыбалы оор бейтаптарды жана төрөөчү аялдарды кабыл албайт. Аларды шаарга жөнөтүүгө туура келет. Медицина тарабынан бизде жабдуулар жетпейт, оборудование жетпейт. Биз Министерство здравоохранения бир нече жолу кайрылып атабыз. Жылдап деле кайрылып атабыз. Флюор аппарат боюнча кайрылып атабыз, рентген аппарат боюнча, УЗИ аппараттары боюнча кайрылып келатабыз. Пока жыйынтыгы жок, бирок эски ошол оборудованияны болсо да оңдоп, ошо менен кызмат көрсөтүп жатышат да. Анан жок жерлерде анда областка жана башка район шаарларга барышка мажбур болуп атышат биздин калкыбыз. На юге Киргизии расположен этот светлый город Малисай. Светлый, потому что молод, потому что имеет светлые планы и мечты, потому что продукция его завода дарит свет, а значит радость многим и многим людям. Город живет в едином созидательном ритме всей страны.
Майлы Суу шаары 1956-жылдары түптөлгөн. Союздун камсыздоосундагы шаар бүтүндөй СССРди электр лампалары менен камсыздап турган. Мындан сырткары 1946-67 жылдары бул чөлкөмдө уранды иштеткен завод иштечү. Алардын баары Союздун ыдырашы менен. Мен биринчи анализ кылганда 24 000 калк жашаган мезгилде, мына 10 жыл мурда, Сузактын жашоочулары 240 000. Мен ошону тандадым да, мына биз 10 эсе аз экенбиз. Мен 10 эсе көп районго салыштырайлы деп, ден соолукту. Ошондо 0 жаштан 18 жашка чейин оорукчан балдардын саны биздин шаарда 189 чыкты. А Сузакта 68 чыкты. Салыштыргыла. Үй бүлөлөргө бара баштадым. Баягы инвалид балдардыкына оорукчан төрөлөт да. Барып карасак, көбүнчө эле детский церебральный паралич, шал оорусу балдардын. Заячья губа, то есть мынау эрини жок, же таңдайы жок. Анан бир буту баспаган балдар көп. Анан баягы акылынан кем акыл балдар көп. Анан жүрөк оору балдар көп. Булардын баардыгы биз ойлодук да ушу радиациянын калдыктарынын таасири болсо керек деп. Анан энелерге түшүндүрө баштадык ден соолугун сакташ үчүн. Күчтүү тамак жегиле. Шаар аймагында 23 калдык сактоочу жайы жана 13 тооген уран өндүрүшүнүн калдыктары жайгашкан. Анын жалпы көлөмү 4 миллион кубтан ашат. 2006 жылы изилдөөлөргө ылайык Майлы Суу шаары дүйнөдөгү эң булганыч 10 шаарлардын катарына кирген. Союз развалы болгондон кийин каражаттын айынан, жоктугун айынан соцкульт объекттерибиз бар, ремонттору жок тарапта. Аларга большие миллионы денег. Стадионубузга 10 миллион керек, допустим, кинотеатрыбызга 10 миллион керек деп, ушундай каражаттары жок. Анан ушундай международный организация, донорлор келип шаарга вклад тоже не хотят. Баардыгы райондогу айылдар кетип атат. Анан малый город деп бизди караган Арес, там, Том, ЮСАИД, ЮНИСЕФ и так далее. Ушулар деле карабайт биздичи. Потому что город на самоокупаемости, на самоуправление деп, ошон үчүн каражат жок бизге. Ушундай кыйын болуп атат ушул тараптанчы. Майлы Сууда миграциянын агымы да күч алган. 7000дей жашоочу азыр чет жактарда иштеп жүрөт. Шаарда болсо 1000дей адам жумушсуз деп катталган. 24 000 калкы бар шаардын өзүндө таза суу тартыш. Ал эми четки айылдын тургундары таза суу такыр ичишпейт. Таза суу менен камсыз кылуу негизинен шаарда 80% десем болот. Бизде азыр Бедресай айылы, Көгөй айылы, анан негизинен Көкташ айыл аймагы суу менен камсыз болгон эмес, суу түтүкчөлөр татылган эмес. Бул боюнча азыр долбоорго кирген биздин шаар Сары Бейдеги канализациянын түтүкчөлөрүн калыбына келтирүү, Көкташ айылына суу тартуу, Бедресай, ушул баардыгы ошо технико экономический обоснованияга кирген. Шаардын муниципалдык борбордук базары да жок. Ошондуктан каладагы жол жээктери жайма базарга айланган. Көбүнчө эле базарда отурабыз. Биз отурушубуз ушу кепетебиз, кышын жайын ушул жерде. Анан биз базарга чыгабыз да, пенсионер болсо, үйдө неберелерибиз бар, ошолорду багабыз деп анан эптеп чыгып кылсак, бу жерден эми кубалай берет, жаныбызды койбой. Базар жок да. Базар жок да, базар болсо канага отуруп кирип отуруп сатат элек биз деле жакшы эле. Өзүбүздүн эле дыйкан алмабызды сата албай, ушинтип отурбайбызбы, жайнап. Базардан алып сатпайт, ошо да турмушта ошо. Алигинде апасы жоктору бар, балам, кыздарымын, балдарымын эмеси жоктору бар, ошолорду багамын деп кичине муктаждыктан ошого чыгып ушу сатабыз, содабыз, сода.